Assalamu alaikum жигиттер. Мындай Буламов. Кайерчен кантay дия? Жарылайын дейт го телефон. Assalamu alaikum. Тугандар кантайыр? Тассарбы? İşte o da sarı çarçay. Тугандар регистрация жасаган балдар номерлери барбы? Ошо жиберип койгачы. Фаршой жасайчы. Кай токтоткондо көрсөткөн элечи. Ошолардын номери болсо жиберип койгачы. Assalamu alaikum жигиттер. Внуковода бирөө барбы? Эмне Внуковода ушунча заказ көп болот да, что-то, Будьте внимательны. Рядом школа. 3-жолу проводник менен жиберип атат го мега Внуково. Хули ляпаешь? Давай останови, поговорим, бля. Ляпаешь? Останови, Правила учи, бля. Останови, правила я тебя научу. Правила учи, бля. Останови, правила я тебя научу, бля. Assalamu alaikum жигиттер. Кайта атасыңар чыкмаңарбы? Ушундай биз күтпөгөн бөдө кырсыктан, кургамактан Кудайым өзү сактасын. Бул экөөбүз биле на место Европротокол толтурайлы, менде бар десем мынабай биле ГАИ чакыр деп эле туруп алды да. Анан ГАИ чакырып эметсе ГАИ келбейт деп, по-любому мелкиле ДТП да бамперле трешина кеткен биле. Нелерди кошуп жазып салды анан. Хуйсинден биле. Дагы деле той болуптур да. Таң каласың эле. Хитрый го, хитрый. Хитрый жоппада болмайлар. Салам алейкум, брат. Как денсаулыктар, иштер болот абы? Обклеил машину, на учет встал, что смена цвета. Теперь остается только лицензию получить. И сен көрүп калдым, ты таксопарктын нормально иштеп калыптыр. Хотелось бы к тебе подключиться. Условияларын айтып бербейсиңби? Плюс у тебя эти будут, путевые листы и так далее, кисар дегендер. Вот в этом надо бы разобраться. Все, братан, мен азыр мына Ошто келечектемин да, телефонумду саттым, азыр связга да чыкпай калгам. Мен сизге Instagram жазып коеюн. Ошол эртең менен саат 8ге чейин керек да байке, эртең менен саат 8де уже банкка барыш керек да. Assalamu alaikum тугандар, жигиттер. Кыргыздар негизи эле өзгөчө калкпыз да. Айрыкча машинага болгон мамилечи. Чачылып, төгүлүп, жүрбөй калган убактан кийин кыймылдай баштайбыз да, СТОга апарыпчы. Ошондой эле ден соолукка болгон мамиле, айрыкча тишти айтып атып, азыр өзүмдүн тиштеримди эстеп кеттим. Кыйшык тиягы тигиндей, биягы мындай. Баягы нервине жетип, дары жардам бербей калып, түнү менен уктатпай калганда тиш доктурга барабыз да. Эгерде Москва шаарынан тиш доктур издеп жүргөн болсоңуздар, метро Бутырскайда телефонунун адресин алдына жазып коем. Ушул өзүбүздүн кыргыз жигитке кайрылсаңыздар болот. Азыр мен ичине кирип бир сыйра силерге көргөзүп берейин. Кандай услугалар бар экенин. Assalamu alaikum. Самат кандайсың? Жакка отура берейинби? Так, Самат, биринчи өзүңдү тааныштырып, анан кийин мен тишим боюнча айтып бересиңби? Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Мен Сулайманов Самат, врач-стоматолог. 8 жылдан бери тиш дарылоо менен эмгектенип келем. Туугандар, эгер тишиңер ооруса, эртеңге калтырбагыла. Биздин стоматологиялык кызматта тиш дарылайбыз, тиш жулабыз, лечение кылабыз, брекет орнотобуз, мүлктөр дарылайбыз. Стоматологияга тиешелүү бардык кызматтарды көрсөтөбүз. Келип тишиңиздерди дарылатып кетиңиздер.
Анан Самат бир суроодо брекет боюнча. Мисалы азыр мен жашым 28-де, азыркы убакытта брекет койдурсам канча убакытта түзүлөт мындай примерно хотя бы? Брекеттин коюлгандан кийин 8 айдан 1,5 жылга чейин жүрөт. Ошол 8 айдан 1,5 жылдын аралыгында түзүлөт брекет. Туугандар бардыңыздар, уктуңуздар, көрдүңүздөр. Эгерде тишиңерден кандайдыр бир проблема болсо, Саматка кайрылып бергиле. Мен телефон номерин, адресин экрандын алдына жазып коем. Анан эгерде колдон келсе жазылып, заранее запись болуп келсеңер, Саматка да ыңгайлуу болот, сиздерге да ыңгайлуу болот да, эшикте очередь күтүп турбайсыздар. Ошондуктан ден соолукту өз убагында карайлы, Саматка жазгыла, сурагыла, консультация кылгыла, анан кийин Табеловдун каналынан көрүп чалып атам же болбосо келдим десеңер, Самат өзү канча скидка болуп калат? 30% скидка кылып беребиз, Табеловдон келсе. Мына жигиттер, 30% скидка, ошондуктан Саматка чалгыла, жазгыла, тишти өз убагында караткыла. Названияны окудуңарбы туугандар? Кафе Кыргызстан дейт. Как будто Кыргызстанда жүргөндөй эле болуп атабыз. Таксинин мекени кайсыл жакта деп сурасаңар мына. Ар бир көргөн машина такси. Ачым брат, бирдеке кылып. Ачкыч ичинде калып калыптыр. Бу өлдү. Ачылды Солярис. Туугандар, бул автомойканы барыңар эле эстесеңер керек. Терминал Дга кетип бараткандагы мурда ушул мойка жакшы эле иштечү. Эми азыркы состояниясын карагыла. Тегерек четтеги мусор. Жаман айтсам, жаман катуу айтсам жаман көрбөгүлө, бирок сидик сасып кетиптир да ушул жактын баарычы. Баклажкага сийип таштагандар. Ушунун жанында эле уктуп атасыңар да. Карагыла жигиттер, муну өзүбүз эле кылабыз да, карагылачы. Мына бул жактын бүт мусор экен, короче. Мына ичи деле карагыла мулардан. Ушул жактан уктап жатасыңар да. Сийип туруп баклажканы ыргытасыңар да, кайра ушул жеңге келип уктайсыңар. Болмок белем ушулай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы. Атыңыз ким? Жанышбек. Жанышбек байке. Канча жаштасыз? 34-те. 34-те. Таксиде иштегениңизге канча болду? 3 жылдан ашып калды. 3 жылдан ашып калды. Машина так Шкода Rapid э? Жыл кайсы? 17. 17. Өзүңүздүкү же арендабы? 19, бул 19. Бул 19. Буну эмеге алган, выкупка. Выкупка э? Азыркы учурда выкупта. Выкупта. Ошондо таксиде иштегениңизге 3 жыл болду, машина выкупта. Жыл 19. Күнүнө кандай график менен иштейсиз, жана канча чыгып атат азыркы учурда? График бир графикте эмесмин азырчы. Мурда жакшы эле графикте жүрчү элем, эртең менен чыгып, обедке чейин кайсентерде туруп коюп, анан кайра кечкисин чыгып, ушундай иштейт элем. Азыр андай эмес. Чыгып эле ушу бош келгенде эле чыгып. Вокупта жүргөндө ушундай экен да. Акча таап тезирээк кутулганга аракет кылганга. Ошонун баарын мындай бир күнгө кошкондо канча чыгып атат таксометрдин статистикасы боюнча? Бир күндө 7000ден айланып атат да. 7000ден э? Грязный. 7000, 8000ден айланып. 7000 ичинде бензин бар, вокуптун акчасы бар. Вокуптун акчасы бар. Өзүңүзгө калганычы бир 2000, 3000, 2,5-3,000. Баасы канча болду вообще машинанын? Машинанын баасы бир аз кымбатыраак болуп калды. Вокуп алганымда анан первоначально берген жокмун да. Первоначально бербегениме жанагы первоначальныйды астынан бөлүп койду айына. Жакшы. Айына канчадан бересиз ошондо? Ошондо азыр айына 90.000ден болот. 90.000ден э? 2 ай 90.000ден берем, анан ар жагын 50.000ден деп сүйлөшкөнбүз. Бирок эми аны өзүмө калат да, машинасы бар. Ошо эртерээк кутулганга аракет кылып. Всё. Хорошо, түшүнүктүү, чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Жакшы, Каргин. Өзүң кандайсың? Атыңыз? Атым Талант. Канча жаштасыз? 34 чыгабыз, Кудай буйрса. 34, уже экинчи 34 кетип атат. Таксиде иштегениңизге канча болду? Таксиде толук 1 жылдан кичине өтүп калды. 1 жылдан өтүп калды. Майда башталгам. Машина Volkswagen Polo. Өзүңүздүкү же арендадасызбы? Өзүмдүкү под выкуп алгам да. Под выкуп э? Айына канчадан бересиз? Айына 100.000ден берем. 100.000ден. Ошондо күнүнө
канча бир 10 саат 12 саат иштейсиң? 10 сааттан 12 саатка чейин. 12 саатка чейин. Ошондо орточо эсеп менен канча чыгып атат? Если толук 10 саатка чейин иштесең, 12 саатты алалы? 12 саатты алганда ортодо промежуточный убакыт обедке 1 саат алганда где-то 10го чейин да. 10го чейин. 8:30дан 10го чейин. Менин эмем боюнча. Сиздин эмеңиз боюнча. 8:30ден 10го чейин. Толук ошол 12 саат иштесең ошончо. Ошол график менен мисалы бир айда 30 күн болсо канча күн выходной аласызбы же албайсызбы? Мен воскресенье мындай баягы аренданын акчасын чыгарган иштеп туруп калган өзүмдүн ичинде. Просто баягы мен өзүм да таксилет этип жүргөндө билем да, 30 күн ошол графикти кармаш кыйын да негизичи. Күнүнө 8,5 10 миңден кылыччы. Эми негизи эле таксистердин эле баары билет да. Менин оюмча. Таксиде ошол өзүңө өзүң график коюп иштеш кыйын да. Ага деген мындай өзүңө эрк керек да. Сиз мен ондай күндө ошондой график менен иштейм деп эми биз кыргыздар ондай чай пайларыбыз көп, негизи катыштар көп. Эми выкупка бергенден кийин, бензинди кемиткенден кийин баягы чай пай расходторун баарын кемиткенден кийин 1 айдыкын алганда мындай примерно канча таза доход каласыз? Калат өзүңүзгө акча? Эми мен 1 айдыкын калькуляторго салып эсептеп көргөн жокмун. Күнүнө если эсептегенде 3 миңден бир 3,5 миңден таза өзүндө калганычы. 5,5-6 миң. Если 12 саат иштесең, толук 12 саат иштесең бир смениңде 5 миңди 5 миң 5,5-6 миңге чейин калтырсаң болот да. Иштегениңер. Всё, хорошо байке, чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ассаламу алейкум жигиттер. Арендага же выкупка машина издеп аткан болсоңор, ушундай Geely Coolray деген машина бар. Өзүңөр билесиңер, китайский көрүп эле жүргөнсүңөр. Geely Coolray жана Chery Tiggo 4 Pro. Арендага жана выкупка. Азыр условиялар боюнча ушу ээсинен толук маалымат алып берейин, сурап. Канча айга, канчадан ошону точно толук айтсын. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так, байке, выкуп жана аренда бар, Менин атым Сагын болот. Менин таксопаркым бар. Таксопарктын аталышы Бүркүт. Ошо машина алып чыгып, кыргызстанга жардам берип, и аренда, и выкуп дагы бар. Азыркы алдыңызда ошо Geely Coolray 2023 жылкы турбо двигатель, комплектация комфорт. Өзүңөр байкасаңар болот. Берден эко көз койсоңор, турбина күйбөйт, нормалдуу десеңер болот. Экону өчүрөсүңөр, комфорт режим өтөт. Газды басканда турбина күйөт, газ баспасаңар, турбина күйбөй айдасаңар болот да. И спорт режим бар. Спорт режим басканда уже сразу газ басканда эле турбинаны иштеген машина да. Дагы Geely Coolray 2023 жылкы 70 миң ай сайын 38 айга первоначалка 200 миң. 100 миңди сразу бериш керек, 100 миңди 2 айга бөлүп бере алам. Дагы мында машина бар и Chery бар. Chery Tiggo 4 Pro бар. Chery Tiggo 4 Pro'dan болсо 200 миң первоначалка, 100 миңди сразу 100 миң 2 айга. Атайын ошо кыргызстанга катуу иштебесин деп 58 миңден 4 жылга кылып бергем. 48 ай 58 миңден. Шашпай иштегенге бул күн сайын 1900 бир нече болуп калат да, төлөмүш үчүн. Обязательно менин паркымда иштеш керек. Парктын комиссиясы 3% болот. Өзүм машиналарымчы. Аренда и выкупка. Күн сайын ошо акчаны счеттен алып турам. Арендагы бар, аренда 2,5 миң. 2,5 миң болот. Сөзсүз историяны карайм. Айдоочунун историясынчы. Дагы кайсы суроолор бар болсо, ошо мага абонентсе чыкса болот. Ошол суроолордун баарын жооп берем. Ошондо толуктап койсок, Coolray 48 айга канча? 38 ай. 38 айга 70 миңден. 70 миңден. Chery Tiggo 4 Pro же Pro эмеспи? Pro. Pro болсо 48 ай 58 миңден. Chery Tiggo 4 Pro'нун комплектациясы жогору, family комплектация. Бу жерде люк бар, электро эме бар, регулировка сиденья, бияктын баары бүт баары электро, таттан кале да. Ал турбина эмес, бул турбина. Бул туугандар, арендага десеңер, арендага, выкупка десеңер, выкупка бар экен. Байкенин телефон номерин төмөнгө жазып коем. Ошол телефон номер боюнча байланышып, сурап билип, толук маалымат алсаңар болот.
азыр айтып коеюн акыркынчы. Негизи мен 2 машина алып чыгам да, китайскиденчи. Китайский бар эле ишенимде көп маркалар жок да. 2 марка өзүн көрсөттү да. Cherry уже 2-3 жыл биякта жүрөт Россияда, и өзүн көрсөттү жакшы. И Geely бул өзүңөр билесиңер Volvo. Volvo'ну сатып алышкан, өздөрү Volvo'нун наработкаларын да Geely'ге салып алышкан да. И дагы да чоң ишеним именно Geely'ни каршеринг алат. Каршеринг алды, 1000 деп алат алар, сөзсүз. И деталь бүт баары тоже 1000 деп алып келет. Каршеринг ишенди, и деталь тарабынан тоже арзаныраак чыгат. Башка маркаларды мен пока албайм, только ошо Geely. Так, жигиттер, Шкода Октавиядан сурайлы эми. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Атыңыз ким? Атым Улан. Улан байке, канча жаштасыз? Мен азыр 35 жаштамын. 35, 34, 35 акырынан өсүп келатабыз. Таксиде иштегениңизге канча болду? Москвада 2 жыл болду. 2 жыл таксиде, Ооба. Машина Шкода Октавия. Өзүңүздүкү же арендадасызбы? Арендадам. Арендадасыз. Тариф комфорт? Комфорт. Эконом ташыбайсыз? Жок, эконом ташыбайм. Ошондо 12 саатта алалы? 12 саатта канча чыгып атат? Комфортто. 12 саатта комфортто, если иштей турган болсоң, минимальный 7, максимальный 10. Минимальный 7, максимальный 10. Ооба. 6-7ден башталат. Эң жакын айткан сиз болдуңуз да. Мындай туура цифранычы. Өзүм иштегеним айтып атам да, башкасын билбейм. Бөлөктөр может көп, аз иштегени бар. Мен өзүм иштегеним ошондой. Минимальный 7 иштейсиз, максимум 10. 10. Одамдар ашып кетет, мен ошо 10го барганда эле кетип калам. Көп 12 саат толук иштебейм. Ошондой мисалы күндө ошондой темпти кармаш кыйын да таксидечи. Анан мындай 30 күндү бир алып туруп, примерно бир өзүңүз мындай чистый расходторуңуздун баарын кемиткенден кийин бир канча калат примерно хотя бы айта аласызбы? Примерно өзүмө тазабы? Аренданы берип, бензин, тамак аш, суу, пул, тамеки деген баарын кемиткенден кийин. Мен өзүм таза, өзүмө калган, өзүмкүн айта алам бир 60-70. 60-70. Айын, өзүм иштегеним, башкаларын айта албайм. Өзүм Всё, иштегеним. хорошо, чоң рахмат байке. Ишиңизге ийгилик. Болду, сага да ийгилик. Так, туугандар, бияктан бир эжекени таптым. Саламатсызбы эже? Саламатсыз. Кандайсыз? Ичине азайтып турсак болобу кондиционерди? Сотпайм. Азыр бат эле да. Атыңыз ким эжеке? Эркайым. Эркайым эже, таксиде иштегениңизге канча болду? 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл. Только комфорт плюста иштейсизби? Биринчи чыккандан баштап эле комфорт плюс. Комфорт плюста. Арасында болду бир жума экономдо иштеген. Жаккан жок. Чынында жаккан жок. Канча күнүнө канча сааттан иштеп атасыз? Ар кандай 12 саат болот, кээде 8 саат, но основной 12 саат. 12 саат иштегенде канча чыгып атат таксометр боюнча? По черному или По черному, Яндекс комиссиясын алып кеткенден кийин. Яндекс комиссиясын алып кеткенден кийин 12.000 чыгат. 12.000 жакшы иштесе. Мындай орточо эле иштегендечи? Орточо иштегенде 7-8. 7-8. Арендаңыз канча? 3300. 3300. Ошондо бай 30 күндө алалы да, 30 күндүн баарын бириктирип, стабильно иштегениңизде арендадан сырткары, бензинден сырткары өзүңүзгө калган акчаны хотя бы примерно айта аласызбы? Ошону санап аптырмын. Меники деген эме да, аренда чыгат, бензинди чыгарасың, андан кийин жашаган квартплатаң, жеген ичкениң, калган лишний акча чогуп калса, Кыргызстанга кетип сразу. Ошондой эле болду. Чоң рахмат Эркайым эже. Ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге да. Ийгилик жумуштарыңарга. Чоң рахмат. Көркүндө өсө бергиле. Б'нын парковкасына кирип бартабыз. Заказ жок, киргизеби, брат? Киргизет. Заказ жок, киргизет экен. Местныйбыз ба? Таппай. Үйлүп турушат биякта. Такси таппай жүрсөңөр терминал Б'га келгиле. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Музыканы акырындатып турбайлы, Атыңыз ким байке? Атым, менин атым
Полный айтайын ба? Жоқ, атыңыз деле. Мақсат. Мақсат байке, жашыңыз қаншада? 52-де. 52-десе. Таксиде иштегениңизге канча болду? 10 жыл болду. 10 жыл, Машинаңыз минивэн Suzuki. Жаңы машина экен, Жылы кайсы? 23. 23. Только минивэнде иштейсиз. Жок, эртең менен кандай минивэн менен күтүп отурам белем. Экономия. Детский үйдө кошосуң минивэнин бар эмес кошосуң. Күнүнө кандай графикте иштейсиз? Графиги. Эртең менен чыгасызбы? Эртең менен 6-да чыгам. Где-то 11-лерге чейин иштейм. 11-ден кийин кирип уктайм. Бүгүн уктай албай калдым деген. Алыс кетип калдым. Азыр бул жерден биз заказ алсам бүттү. Мен баягы акчанын көтүнөн койбойм. Күнүнө 5-6 миң болсун жетет. 5 саат, 6 саат иштеп кирип кете береткенсиз, Ошондо, ошол сиздин графигиңиз менен грязный канча чыгып атат минивэнде именно? Детский экону кошкондо. Грязный иштегениңе жараша чыгат да. Кечке жүрсөң 16 саат иштесең 10 миң. Жок, эми ушу сиздин графигиңиз мененчи баягы. Эртең менен 11ге чейин 5 миң кылгандан кийин эле 5 миң таза майдан чыгарып болгондон кийин кете берем. Кете бересиз. Любой жерде болсун. Анда машина өзүңүздүкү экен, Всё, чоң рахмат, байке. Болду. Машинаңызды бир сыра тартып алайын, Тартып калсын. Болгон жерде. Так, жигиттер, именно минивэнди сурагандар. Жаңы 2023 жылкы минивэн экен, Suzuki деген. Саудовская Аравиядан келиптир. Сыртынан кичинекей көрүнгөнү менен 7 орундуу экен. Аркасында дагы детский кресло, биякта бустерлер. Мен биринчи жолу көрүп атам, атайын кызыгып келип тарттым да. Негизи көп минивэндерге барып тартайын десем эле көптөрү жөн эле койчу, видеого түшпөй эле коеюн дейт. Ушул байкени таптык. Так, туугандар, Volkswagen Polo. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Музыканы кичине акырынатып турайын, Так, атыңыз ким? Барсбек. Так, Барсбек байке. Таксиде иштегениңизге канча болду? 7 жыл. Катурак эле? 7 жыл. 7 жыл, Машина арендабы же өзүңөрдүкү? Аренда. Аренда, күнүнө канчадан? 1.9. 1.9. График кандай? 12 саат, 10 саат, күндүз, ночь? Ночь чыгып атам азыр. Кечинде саат 3-4-дө, 4-төрдө чыгам. Эртең мененки саат 10-дорго чейин. 10-дорго чейин, Ошондо канча чыгып атат? Таксометр боюнча. Таксометр боюнча 10, 12, 9. Экономдо. Баягы комиссияны алгандан кийин. Толук калып калган, Мында жестко экен экономго. Жок, детский да бар. Детский да барбы? Ошондо баарын 30 күнгө кошкондочу, мисалы күндө 9-10 миңден кылыш, 30 күн кылыш кыйын да негизи. Мен деле таксиде жүрөм да. Ошондо 30 күндү чогулткандан кийин, арендага бергенден кийин, бензин куюп, тамак аш, суупун баарын кемиткенден бир примерно канча акча калып атат бир айда? Мен азыр аят эме кыла албайм. Азыр деген кандай десем, кетет. Таксинин акчасы сууга, жака, бияка, чайга, ушинтип эсептебейм деле. Чогулткан акча жок. Чогулткан акча толук жок. Азыр бир эмеге алыш керек машина. Выкупка. Выкупка алыш керек, ошо менен таптап кетишкек болду. Анан жеп ичкениң, семья жака, бияка которгонуң болду ошол эле. А так мына таксиден көп чогулта албайсың. Чын. Сөздүн ачыгы. Сөздүн ачыгы да. Сөздүн ачыгы, ошо реальный эле ачык экен. Тааныштарың чалат, жеткизип койдойт. Жүрөсүң ошолор менен. Ошолорго кетирген убактыңды иштесең. Просто баягы эме болуп калат, башында мисалы, кээ бирлер айтат да, күнүнө 10 миңден иштейм депчи. Анан баягы таксиге жаңы чыгайын деп жүргөндөр, так 10 миңден күнүнө эсептесе, так 30 күн иштесем 300 миң болуп турбай деген фантазиялар кетет да азыр, тем более жашыраак балдардачы. Анан ошон үчүн кичине опрос кылып, реальный нерсени көрсөтүп коеюн деген эле ойда. Жок, бул негизи иштесең болот. Эртең менен чыгып кечке чейин деле мынтип жаның тындырбай бүтүп иштесең болот. Чыгат мындан деле. Просто эме да, адам просто ошол графикти кармаш кыйын да. Кармаш кыйын, анан иштеген одно, иштей элек да другое да. Айтып бериш оңой эле, анан иштей келгенде кыйын. Всё, хорошо, мейли, ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Kia Optima, Буланов Арсен Шереметьевода жүрсөк келип калды. Бая билесиңерби? Паркта розыгрыш болуп, машинаны утуп алган бала. Арсен брат. Кандайсың? Ушактан көрүшүп калдык экөөбүз,
Бүгін опрос қылып жүрмін. Такситтер қанша табат, қанша саат иштейт, машина өзүнүкүбү же өзүнүкү эмеспи деген суроолор да. Анан сен уже кээ танып деле калды да. Эгер тааныбаган болсоңор, аты Арсен, Kia Optima'da Comfort Plus, Comfort. Мен билгенде машинаң выкупта. Айына канчадан төлөйсүң? 90 миңден. Катурак эле? 90 миңден. 90 миңден. Канча калды бүтөрүнө? 1 жыл 3 ай, 1 жыл ушундай калып 1 жыл 3 ай. 1 жылын төлөп койдуң уже. 1 жылын төлөп койдуң. Комфорт, в основном Комфорт Плюста иштейсиң. Кээде эле комфорт көп деле жакпайм. Домой кетип баратканда. Графигиңди айтып койчу. Эртең менен бир 6-7ден кечки 9дарга чейин. Кечки 9дарга чейин. Ошол убакыттын ичинде таксометр менен канча чыгып атат? Минимум 8, эң жакшы болуп кетсе 14-15. 14-15. Тугандар, ушул информация, достоверный информация да, азыр Арсендин таксометрин ачып дагы бир сыра силерге көрсөтүп берейин. Статистикасын. Анан баягы машинада отуруп күнүнө 10дон 15 миңден табатам деп, баягы жаңы таксиге жаш балдар азыр жаңы чыгайын деп атышат да. Анан кийин баягы көптөр эле угуп, күнүнө 10 миңден болсо, айына 300 миң чыгып турбайбы, кой таксиге чыгайын деп жанталашып чыккандар да. Анан таксометрин ачып бир эметип койчу, көрсөтүп коелучу. Мен колума эле ала алайынчы, эметпесең жаман көрбөсөң. Көлөкөрөк кылып. Майке жигиттер, Арсендин статистикасына 8 миң 900, 8 миң, 10 миң, 9 миң 900, 7 миң, 8 миң, выходной, 11 миң, 12 миң, 11 миң, 15 миң. Азыркы күндөр бүгүн 15 июнь 8 миң 497 рубль иштепсиң, Так, неделя бүгүн канчанчы күн? Четверке? Четверке чейин бүгүн бир күн выходной бар еще. 26 миң, бир айдыкы уже 140 миң иштеп коюптур. Өткөн айда 261 миң иштептир. Так, да кандай суроолорду бербей калдым? Жашың канча деле? Жашым 30да. 30дасың, Тоголок 30. Тоголок 30да. Всё, рахмат Арсен. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Көрүшөбүз да. Тугандар, бул Арсендин машинасы. Эми аркасын байкап койгула. Билесиңер, парк бар, 1,5% комиссиясы. Точно эле 1,5-дан кетип атабы? 1,5-дан. Вывод 3 секунд деп койсуң. Вывод 3 секунд. Ошондуктан жигиттер, парк издеп жүрсөңөр же кайсы парк менен иштештин айырмасы жок болсо, ушул эки телефон номериге WhatsApp'ка жазып кайрылып берсеңер болот. Так, жигиттер, Volkswagen Jetta жаңы экен. Бул байкеден дагы. Алдынан жылабы? Азыр мына жылды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Жакшы. Атыңыз ким? Атым Майбек. Канча жаштасыз? 34. 34. Бүгүн жалаң 34 жаштагылар тартат. Таксиде иштегениңизге канча болду? Таксиде иштегенибизге бир 6-7 жыл болду. 6-7 жыл. Машинанын жылы кайсы? Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta 22-жыл. 22-жыл. Тариф комфорт. Тариф комфорт. Графигиңиз кандай? Графигим 61. Жок, эртең менен иштейсиз. Эртең менен чыгамас элем. Только күндүз, Часпикто саат эртең менен эмелерде чыгам. 3,5. 4-төдө линияда болом да. 4-тө линияда болом. 4-төн 10га чейин. Жанагы кызычу часпик болгон. 2ге бөлөп өткөнсүз да? 2ге бөлөм да. 10га чейин иштейм, 10дон үйгө келем. Саат 3ге чейин эс алам. 3ге чейин уктап эс алып, 3,5да кайра линияга чыгабыз. Кайра саат часпик бүткөнгө чейин 8ге чейин оралабыз. Ушул график менен канча чыгып атат? Ушул график менен пока машина арендада эмеден тышкары таза өзүмө где-то 4,5 бар да. 4,5. Аренданы берип, бензинди берип, суу, тамак аш. Тамак аш, тамакты үйдөн ич албайм. Ушул график эң азыр эме болуп атат да, жакшы болуп атат да. Мен үчүнчү. Сол 4 миң, 4,5 миң жетет Кудайга шүгүр. Арендасы 2. Аренда 2,5. 2,5 миң, 2,5 миң сом бензинге кетет. Болду. Ошо расход ушу 3,5 болуп калат да. 3,5 аренда менен кетсе бензинге калган жөнтөккө. Всё, чоң рахмат байке. Ишиңизге ийгилик. Сага да ишиңизге ийгилик. Так, тугандар, Шкода Октавия. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.
Кандайсың брат? Жакшы, буюрса. Атың айтып койсуң, өзүң тааныштыр. Атым Талант болот. Талант, канча жаштасың? 32-ден. 32. Таксиде иштегениңе канча болду? Таксиде иштеп жүргөнүмө 2 жыл болуп калды. 2 жыл, Шкода Октавия жыл кайсы? Жылы 18. Комфорт го. Комфортто иштейм. Бул жылы чыгат, Чыгат деп атышат. Чыгат деп атышат. График кандай? График мен только күндүз иштейм, ночь эмес, күндүз. Эртең менен ушу 8-9дарда чыгам, кайра 8-9га чейин. Ошондо 12 саат болуп калат. 12 саат толук эмес. Толук эмес, Ушул график менен канча чыгып атат? Грязный. Грязный где-то 7ден өйдө бир 9га чейин. 9га чейин. Ушундай чыгарса болот. Эми өзүнөн зависит этет адам. А так мындай стабильно 6-7 миң бар. 5ден 7 миңге чейин, бар. Машина өзүңдүкү, өзүңдүкү. Так, 6-7 миң, ошондо баягы 30 күндү кошкондочу вообще. 30 күндүкү алып көрөлү да. Ошонун баарын кошуп, расходторду кемитип, машина өзүңдүк турбайбы? Бензинге, машинанын обслуживаниясын баарын кемиткенден кийин примерно мындай канча акча калып атат? Мен примерно эсептеп көрсөм, ушу где-то 120 тегерек таза калат. Бүт ТОнун баарын эсептегенде, бензин, питание, суусундук баарын эсептегенде ошончо калат. Примерно. Машина өзүңдүкү, бирок машинасы өзүңдүкү экен туугандар. Всё, рахмат, чоң рахмат. Ийгилик. Ийгилик силерге дагы. Так, жигиттер, Hyundai Solaris. Ассаламу алейкум. Кандайсың брат? Өзүң тааныштырып койгуң, атың ким? Атым Жомартбек. Катуураак элесиңер, Жомартбек атым. Таксиде иштегениңе канча болду? Таксиде иштегениме кабакабага күздө 2 жыл болот. 2 жыл болду? 2 жыл. Кайсы графикте иштейсиң? Только день иштейм. Только день. Эртең менен ушу 6-7лерде линияга, ушу кайра кечки саат 9га үйгө барып калмай. Ошол график менен канча чыгып атат? Азыр ушу биякта грязный жазуу кээде 9 болуп калат, кээде 10. Кээде 7. Пятница, субботалары 11. Яндекс комиссиясын алып кеткенден кийин. Жазуу. Понедельник, вторниктер 8, 7. Машина өзүңдүкү же арендабы? Машина өзүмдүкү. Машина өзүңдүкү, механика экен, Механика. Жыл кайсы? Жыл 2019. 2019. Ошондо 30 күндө алалы, бир айдачы. Бир айда алып, машинаңын обслуживаниясын кылгандан кийин, бензинге короткон, тамак ашыңдын бүт баарын алып салгандан кийин бир примерно канча чыгып атат айына? Чисто 150 ашып калат. 150ден ашып калат, Ошол 150 чогулта аласың, өзүң? Чогулта аласың. Эми свободный график деген менен биз деле неделяда бир жолу эс алабыз да. Же понедельник, же воскресенье. Всё, чоң рахмат. Ишиңе ийгилик. Volkswagen Polo. Так. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Зор, өзүңүз. Атыңыз ким? Заман. Заман байке, таксиде иштегениңиз канча болду? 4-5 ай. 5 ай болду. Машина Volkswagen Polo арендабы же өзүңүздүкү? Аренда. Кандай графикте иштеп атасыз? График. Кадимки деле. Күндүзбү же ночпу? Күндүз, Канча бир 10 саат, 12 саат? 12 саат. 12 саат. Ошондо канча чыгып атат 12 саатта? Кээде өзүмдүн личный иштер менен болуп калып, отдельно где-то 10 саат, 12 саат болсо 12 сааттын 4 сааты өзүмүн мындай эме кылбайлыбы? Минимальный канча, анан максимальный канча болуп атат? 7-8. 7-8, Расходтон сырткары 4-5. 3-4 кедер калат. Иштегенге жараша, Жакшыраак чыгынып тырышсаң ошо 5 калат да, таза калса. А так в основном 2,5-3. 2,5-3. Всё, хорошо. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Шереметьеванын парковкасынан кетип атам. Бул жакты бир 3 сааттай айланып жүрдүм окшойт. Макул болгон адамдардын баарын тартып, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чарчап да калдым. Жигиттер, бул ролик менен эмнени айткым келди деген вопрос болсо, баягы билбегендер көрсүн, укпагандар уксун дегендей элечи. Элдер кандай график менен иштеп атышат, канча таап атышат, ошол эле смысл да. Анан кийин азыркы особенно таксиге жаңы чыккан жаш балдар көрсүн деген эле ойдо тартылган ролик. Эгерде ролик жаккан болсо,
лайк, ой пикириңер болсо комментарийге жазгыла, каналга каттала элек болсоңор каналга сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Дагы алдыда көптөгөн жакшы пландар бар. Буюрса акырындык менен тарта баштайбыз. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум.